Академик Муса Мырзапайзов Жадышев атындагы Ош технологиялык университетинде болуп жаткан жаңылыктар топтому менен эфирде Ош Тунун жаштык телестудиясы. Студиядан мен Нуриса Абдиев. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача маалымат. Ош технологиялык университети дүйнө жүзүндөгү суу ресурстарына арналган жалпы маселелерди талкуулоо боюнча эл аралык долбоорлорго катышууда. 19 октябрь Кыргыз Республикасында социалдык кызматкерлер күнүнө карата окуу жайдын бизнести башкаруу жана социалдык иш кафедрасы тарабынан тегерек стол өткөрүлдү. Университетибиздеги факультеттер аралык биринчи курстардын ортосунда өткөрүлгөн спартакиада аягына чыгып, жеңүүчү командалар аныкталды. Технологиялык колледждин информатика, программалоо жана байланыш кафедрасынын жалпы жамааты тарабынан ата-энелер менен жолугушуу жыйын өткөрүлдү. Ош технологиялык университетинин бүтүрүүчүсү Нурлан уулу Нургазынын «Үнсүз жарык» деген өр китебинин бет ачар азыйны болуп, бул иш-чарага жалпы университеттен поэзия сүйүүчүлөр катышты. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча, биздин планетада жашаган калктын 5тен 1, же болбосо 1,5 миллиард адам таза сууга зар. Сууга таңсык адамдардын саны 2025 жылы 3 миллиардга жетерин адистер белгилейт. Соңку 10 жыл ичинде таза сууга болгон муктаждык 5 эсе өстү. 1 тонна буудай өстүрүү үчүн 1,5 миң кубометр суу, 1 тонна пахта өндүрүүгө 10 миң кубометр суу, ал эми 1 тонна болот эритүүгө 300 кубометр, 1 тонна жез алууга 500 кубометр, 1 тонна никель алууга 4000 кубометр таза суу сарпталат. Жер шарындагы бардык суунун 3 гана проценти таза суу экенин окумуштуулар эсептеп чыгышкан. Суунун айынан 20-кылымдын ортосунан бүгүнкү күнгө чейин дүйнөдө 500дөн ашык ар кандай деңгээлдеги жана масштабтагы конфликттер болгонун адистер эсептеп чыгышкан. Акырында суунун тартыштыгы күчөп, сууга ээлик кылуу үчүн кармаш барган сайын куурчуганы дээрлик бардык мамлекеттердин ички жана тышкы саясатын, соода-экономикалык алакаларын аныктоочу факторлорго айланды. Таза суунун глобалдуу маселеге айланып баратышын алдын алуу боюнча эл аралык бир нече долбоорлор иштеп, ал долбоорлорго биздин университеттин адистери да катышууда. Алар өз кезегинде келечекте жер шарында таза сууну сарамжалдуу пайдалануу менен адамзат өмүрүн коштогон ар кандай коркунучтардан арылтууга салым кошуп жатышат. Бул семинардын башталышы эл аралык башталуу башта СНГнын масштабында Украина, Белоруссия, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандар катышат. Ошол проекттин Оштон катышуучусу болуп, Ош технологиялык университети эсептелет. Бул семинарда суунун азыркы пайдалануунун, дүйнөдөгү суунун азыркы запастары жана анын пайдалануусу жөнүндө, анан кийин пайдаланылган суунун, агын суунун тазалоо маселелери жөнүндө, сууну үнөмдүү пайдалануу маселелери жөнүндө сөз кетип атат да. Социалдык кызмат, колдоо, коргоо, коррекция жана реабилитациялоо аркылуу адамдарга, социалдык топторго алардын өздүк жана социалдык кыйынчылыктарды жеңүүгө өбөлгө болууну максат кылган кесиптик ишмердик. 19 октябрь Кыргыз Республикасында социалдык ишкерлер күнүнө карата биздин окуу жайдын бизнести башкаруу жана социалдык иш кафедрасынын жалпы жамааты атайын иш-чара уюштуруп, бул иш-чарага Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты Аида Касымалиева катышты. Кененирээк кийинки материалда. Социалдык саясат, социалдык чөйрөнү жана социалдык мамилелерди теске салуу боюнча мамлекеттин жана коомдук уюмдардын ишмердүүлүгү, калктын турмуштук маанилүү керектөөлөрүн камсыз кылуу боюнча иш-чаралардын жыйындысы. Бул же тигил өлкөдө социалдык саясаттын эффективдүүлүгү кандай даражада, адамдын жашоосу, анын эмгегинин жана эс алуусунун, тиричилигинин шарттарынын жакшыруусу, ден соолугунун чыңалуусу, аң сезим менен маданияттын жогорулуусу, этностор жана инсандар аралык мамилелердин өркүндөсү, декларацияда укуктар жана эркиндиктердин сакталуусу менен аныкталат. Социалдык саясаттын өзөгүн социалдык коргоо түзөт. Кыргыз Республикасында 19 октябрь социалдык коргоо жана социалдык кызматкерлердин күнүнө карата Ош технологиялык университетинде өткөрүлгөн тегерек столго Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты Аида Касымалиева келип катышты. Жогорку кеңешке келгенден бери мен көбүнчө кызыккан тема бул мен иштеген тема айымдардын укугу, балдардын укугу, араңарда социалдык кызматкерлер келечектеги отурса, ошол социалдык жак толугу менен мисалы үчүн
саламаттыкты сактоо, анын ичинде социалдык коргоо, жөлөк пул, мына балдардын жакшы тамактанышы, ошондой маселелер мени кызыктырат. Анан миграция темасы дагы, негизи эле бул адам укуктары. Акыркы мезгилде бул өзүңөр көргөндөй эле коррупция маселеси дагы абдан мен иштеген темалардын бири. Коррупция бир гана мындай пара эмес бул. Жанагы биз коррупция дегенде акча алууну түшүнөбүз. Бул дагы коррупциянын жеткен чеги, жанагы бир кызматка коюш үчүн же бир нерсе жасаш үчүн $1000 $10,000 акча алуу бул коррупция. Бирок коррупциянын билинбеген дагы мындай аябай зыян жактары бар да. Социалдык коргоо кызматкерлери өз эмгектерин эң баалуу ишке, мамлекеттин жардамына жана камкордугуна муктаж жарандарды колдоо ишине арнап келишет. Алар эң оболу улгайган адамдар, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, согуштун жана эмгектин ардагерлери, турмуштук кыйын кырдаалга туш болгон үй бүлөлөр. Ал эми мамлекеттин социалдык саясатынын борборунда балдар, биздин келечектеги муундарыбыз турат. Бул кызматкерлердин ар күнү аткарган иштерин натыйжалуу социалдык саясатты ишке ашырууга, адам укуктарынын, гумандуу идеялардын артыкчылыгын бекемдөөгө, коомдо социалдык биримдикти жаратууга мүмкүнчүлүк түзөт. Боорукердик, сабырдуулук, жардамын аябагандык социалдык кызматкерлердин эң башкы сапаттары болуп саналат. Алар алсыз жана коргоого муктаж адамдардын эң акыркы үмүтү болуу менен адамгерчиликке, адилеттүүлүккө жана боорукердикке болгон ишенимин жогорулатат, жан дүйнөсүнө жакшылык тартуулайт. Например, бізде волонтерская работа мен көп иштеймин. Например, обычный детский домго барганда бізде балдарга бар жардам беребиз, закрытый да, жанагы бөлөкчө. Аларды көрүп, эмне гана элесин, мындай ал жакта карасаң, воспитательдер аларды уруп согуу, билбейбиз, бирок биз барган моментте балдарды кийимдерин жашнап коюшат, тамак ашын жашнап берет, бирок балдар закрытый да. Мени ошол вопрос жүрөгүмдү көптөн бери оёт да, кантип балар менен жакшы мамиле кылсак болот эле. Воспитательдерди өзгөртүш керек, или системасын, детский домдогу системасын өзгөртүш керек. Ушуну сиздер азыр ошолорду контролировать эткен бир нерселер болбой, иш-чаралар болбой. Азыр биз интернаттарды оптималдаштыруу боюнча жумушчу топ түзүлгөн президенттин алдында. Мен ошо мүчөсүмүн. Бул деген сөз бала интернатка түшпөш керек, ар бир бала үй бүлөдө жашаш керек. Ал үй бүлө өзүнүн болбосо дагы мыйзам боюнча мындай. Биринчи бала таштаса, жанагы дом малеводки же интернатка ташталган балдардын биринчи биологиялык туугандарын издешет. Мисалы үчүн атасы, энеси жок, мен бакпайм десе баланы, чоң атасына, дагы башкаларына биологиялык үй бүлөсүн издеп анан айтышат да, социалдык кызматкерлер, социалдык өнүктүрүү министрлигине барып иштешет. Ушул баланы алыңыз да депчи асырап. Эгер ал жок болсо, расширенная семья деп коет, расширенная ушу туугандары. Эгер алар такыр болбосо, анда жана национальный уровень деп коет. Анда Кыргызстандын ичиндеги ар бир жаран ошол баланы асырап алалар. Бирок статистика боюнча азыр андай көрүнүш жок бизде. Биздин жалпы максатыбызда кызматкерлердин социалдык эмгектик укуктарын коргоонун бийик салттарын улкандыгы үчүн бардык профсоюздук кызматкерлерге жана активисттерге терең ыраазычылык билдирүүбүз зарыл. Кыргызстандын эмгекчилеринин таламдарын коргоо менен профсоюздар башкы милдетте. Жумушчулардын мыйзамдуу укуктарын жана турмуштук кызыкчылыктарын коргоону татыктуу ишке ашыруу менен социалдык эмгек мамилелеринин чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүүгө, социалдык өнөктөштүктүн механизмдерин чыңдоого эң активдүү катышып, эмгек адамдарынын жашоо тиричилигинин деңгээлин реалдуу жакшыртууга, жумуш орундарын сактоо маселелерин чечүүгө аракеттенишүүдө. Спорт ар кандай дене тарбиялык көнүгүүлөр боюнча окуу машыгууну, мелдештерди уюштуруу жана өткөрүү системасы адамдын ден соолугун чыңдоо, мелдеште жогорку көрсөткүчкө жана жеңишке жетүү максатын көздөйт. Дене тарбиянын негизги бөлүгү. Спорттун ар кандай түрлөрү, оюндары, коомдору, комитеттери бар атайын дене тарбиялык көнүгүүлөр боюнча окуу машыгууну жана мелдештерди уюштуруу, өткөрүү системасы. Спорт мелдешүү, жеңүү, эң жогорку спорттук жетишкендиктер, рекордторго жетишүү максатын көздөйт жана ар бир кишинин ар тараптан өнүгүүсүн, ден соолугун чыңдоону камсыз кылат жана өзүнүн массалуулугу менен мүнөздөлөт. Спорттук мелдештерге жана машыгууларга катышуу ден соолукту чыңдоо, бош убакытты максаттуу пайдалануунун эң мыкты шарттарынын бири. Ошондой эле чечкиндүүлүк, туруктуулук, тартиптүүлүк, коллективди сүйүү, жеңишке умтула билүү жана башкалар баалуу сапаттарды өнүктүрөт. Биздин окуу жайда 2 жумага созулган биринчи курстар аралык спартакиада аягына чыгып, жеңүүчүлөр аныкталды. Аталган иш-чара спорттун улуттук жана классикалык түрүнөн өткөрүлүп, жыйынтыгында биринчи орунду технологиялык колледждин командасы, экинчи орунду технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин командасы,
Ал эми 3-орунду архитектура жана курулуш факультетинин командасы камсыз кылышты. Бул оюндарда мыкты көрсөткүчтөргө жеткен командалар арасындагы мыкты оюнчулар университеттин курама командасына кабыл алынып, ар кандай деңгээлдеги спорттук мелдештерде окуу жайдын намысын коргошмокчу. Технологиялык колледждин командасы 1-орун жана кубок. Бүгүнкү иш-чара ушу мелдешибиздин аягы болуп, жакшы катышкан спортсмен факультеттин спортсмен студенттерине приздерди таркатып ошо кийинки орунларды 3-3 орунду архитектура курулуш факультети ээледи. 2 орунду жаратылышты пайдалануу факультети 2 орунду ээлешти. 1 орунду Оштунун алдындагы технологиялык колледжибиздин спортсмен 1-курстары ээлешти. Ошондой эле ушу призди алган призерлерди баардык ийгиликтери менен алган приздери менен куттуктайм. Баардыгына ийгилик. Жаштардын заман талабындагы инсан болуп калыптануусунда биринчи кезекте үй-бүлө негизги ролду ойнойт. Үй-бүлөдө калыптанган тарбия алардын келечектеги өз алдынча жашоолорунун пайдабалын түзөт. Ошол эле учурда үй-бүлөдөн сырткары мектеп, жогорку жана орто окуу жайлары да тарбиянын эң мыкты негизги өзөгүн түзүшөт. Жогорку окуу жайы бир гана адистик билим бербестен инсандык сапаттардын калыптануусуна түрткү берүүчү жай болуп эсептелет. Ош технологиялык университетинин технологиялык колледжинин информатика, программалоо жана байланыш кафедрасынын жалпы жамааты тарабынан бул багытта билим алып жаткан студенттердин ата-энелери менен жолугушуу болуп өттү. Кененирээк кийинки материалда. Ар бир ата-эненин бирден бир максаты баласын туура багып өстүрүү. Баланын тарбиясы билим алуусу үй-бүлөдөн башталат. Ата-энесинин жүрүш-турушунан калыптанат. Бала канчалык жаш болсо, анын кабыл алуусу ошончо тез терең болот. Жаш кезинде балага ата-эне эң күчтүү, эң сулуу, эң мыкты болуп сезилет. Алгачкы эң сезимтал жылдарын бала ата-энеси менен өткөрөт. Алардын сүйлөгөнүн сүйлөп жасаганын туурайт. Ошондуктан баланын жаш кезинде ата-эне кайдыгер мамиле жасабай, күчүн аябай колунан келишинче ага тарбия билим берүүгө милдеттүү. Баланын тарбиясына анын келечегине биринчи иретте үй-бүлө жоопту. Ошондуктан Ош технологиялык университетинин технологиялык колледжинин студенттерин ата-энелер менен атайын жолугушуу өткөрүп, бүгүнкү күндөгү бардык коомдук кырдаалдарда жаштарды ата-эне менен биргеликте калыптандыруу максатындагы аракеттер жасалды. Аталган иш-чарага республикабызга аты чыккан белгилүү төкмө акын Идрис Айтибаев келип, студенттерге өзүнүн кеп кеңешин айтты. Урматтуу студенттер, бир жолу эмне болот эле дебеңиздер. Бир жолу ичип коем. Bir жолу наркотик сайынып коем, бир жолу сигарет тартып коем, бир жолу вальска түшүп коем, бир жолу өп коем. Ошо бир жолудан башталган бүт нерсе. Ошондуктан көзүңөрдү ачкыла. Сен үчүн балким күлкүлүү болушу мүмкүн, бирок чындыгын айтайын. Студенттик кезде, мындан 100 жыл мурда Туяк акын деген мына Кадамжайдын пулунан чыккан. Ошол акын 100 жыл мурда ырдаган, бир кылым мурда ырдаган. Ошол акыр заман келерде акыл укпай өкүнтүп уулум кетет урумга, кулак салбай күйдүрүп кызың кетет Кырымга. Акыр заман келерде адепсиз чыгып балдарың болбогонду болтурат. Үй-бүлө коомдун негизи болгондуктан бала тарбиялоодо эң чоң ролду ойнойт. Адистер балдарга таалим-тарбия берүүдө үй-бүлөнүн ролу жылдан жылга пассивдүү болуп жатканын белгилешүүдө. Айрыкча кийинки кездерде күч алып жаткан балдар катышкан кылмыштуулук, зордук, зомбулук ата-эне баласынан алда канча алыс калганынан кабар берет. Үй-бүлөдө калыптанган адаттар адамда өмүр бою сакталарын айтышкан адистер балага адеп, ахлак эрежелерин кичинесинен ата-энеден таасирдүү эч ким үйрөтө албасын белгилешет. Ошондон улам бала үчүн эң боло ата-эне үлгү. Ар бир бала коомдо өз ордун таап, калыптангыча ошол баланын жоопкерчилигин алган тараптар сөзсүз жооптуу болушат. Бүгүнкү жыйынга балдарынын келечегине кайдыгер карабай келип катышып жаткан ата-энелерге колледж жетекчилиги тарабынан ыраазычылыктар айтылды. Бирок ошондой болсо дагы биз келип берген ата-энелерге ыраазычылык билдиребиз. Бир аз да болсо балдарыңыздардын окуу жайда кандай окуп жатканы жөнүндө маалымат алдыңыздар. Сиздерден сураныч биз менен байланыш түзбөй, балдарыңыздар жөнүндө маалыматты биздин кураторлордон алсаңыздар болот. Жана Оштун сайтына кирип, балдарыңызга түшүндүрсөңүздөр көрсөтүп коет.
ошол жактан алсаңыздар болот. Сиздерден дагы бир жолу сураныч. Биз менен байланышыңыздарды үзбөңүздөр. Себеби сиздерден контрол болсо, биз тараптан да контрол болсо, мен ойлойм, студенттер сабакты калтырбай келип жакшы окушка шарт түзөт деп. Технологиялык колледждин информатика программалоо жана байланыш кафедрасынын жалпы жамааты тарабынан бул багытта билим алып жаткан студенттердин ата-энелерине ыраазычылык каттарды тапшырды. Бул жөрөлгө биздин университетте бир нече жылдан бери орун алып келе жатат. Бул иш-чаранын негизги максаты окууда жана окуу жайдын коомдук иштеринде мыкты көрсөткүчтөргө ээ болгон студенттердин келечектен мындан ары да жакшы ийгиликтерди жаратып, мыкты инсан болуп калыптанууларына шарт түзүү болуп саналат. Ошондой эле окуу жай менен үй бүлөлөрдүн ортосундагы байланышты чыңдоо жана өлкөбүздүн келечегине жакшы муундар тарбиялоо менен кам көрүү болуп эсептелет. Технологиялык колледжи ыраазычылык кат. Урматтуу ата-эне, сиздердин уулуңуз Төлөнов Абдыбек академик Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин технологиялык колледжинин Пафтас 1.17.9 тайпасында учурда 2-нчи курсунда билим алууда. Өзүнүн үлгүлүү жүрүш-турушу, коомдук иштерге активдүүлүгү менен башкаларга үлгү болуп, окуудагы эң жакшы көрсөткүчтөргө жетишип келүүдө. Ушундай мыкты, мекенчил, билимге ынтызар уулду тарбиялап өстүргөнүңүздөр үчүн колледждин жетекчилиги, профессордук окутуучулук жамааты сиздерге терең ыраазычылык билдирет. Сиздерге чынден соолук, узун өмүр, бакубат жашоо каалап, мындан ары дагы ушундай уул кыздарды мекен үчүн тарбиялап өстүрө беришиңиздерге тилектешпиз. Менин дагы 40-ка жакын небере чөбүрөм бар. Өзүм 80-ге чыктым. Эми силердин тилегиңерди айтсам, бар жоңар окугула, чокугула. Силердин иштегениңер, азыркы жүргөндөрүңөр бар жогу талантыңарда жакты мага. Адистердин айтымында баланы үй бүлөдө тарбиялоо бул ата-эненин биринчи милдети. Ал эми туура тарбиялоо ар бир баланын ыйык укугу. Башкача айтканда, ар бир бала аларды жарык дүйнөгө алып келген адамдардан талим тарбия алууга укуктуу. Бирок ошол эле учурда ата-эненин колунан алыстап келечекте билим алып, белгилүү бир кесиптин ээси болом деген ар бир бала үчүн ал тандаган окуу жайдагы эң негизги милдеттен мен алууга тийиш. Анткени анын кийинки тагдырындагы адис катары коомдук калыптануусундагы орду ошончо бийик. Жашоодогу бардык жагдайларга тарбиялоочу эң жогорку мекеме катары инсандын жеке адамдык тагдырына дагы белгилүү деңгээлде өз таасирин тийгизет. Ошондуктан ар тарапты тарбиялоодо бардык жоопкер тараптар биргеликте иш алып баруулары зарыл. Поэзия грек тилинен которгондо жаратамын, чыгарамын деген түшүнүктү билдирет. Байыркы заманда көркөм сөз адабияты, сөз өнөрү поэзия деп аталган. Ошондой эле прозалык чыгармалардан айырмаланып, поэзия ыр түзүлүшүнө негизделип жазылган түрү. Биздин арабызда поэзияга кызыгып, ыр менен жашап, өзүнүн жан дүйнөсүндө болуп жаткан бардык нерселерди ыр менен айткысы келген жаштарыбыз аз эмес. Алардын бири Ош технологиялык университетинин бүтүрүүчүсү Нурлан уулу Нургазынын Үнсүз жарык аталышындагы ыр китебинин бет ачары болуп өттү. Кененирээк кийинки материалда. Поэзия бул абдан кызыктуу дүйнө. Ага бир кирген адамга кайра чыгуусуна кыйын болуп калат. Мыкты ыр жараткан акын ага дил өрүп, жыргап, өзүнүн жараткан ырсаптарынан ырахат алат. Ал эми жараткан ырсаптары өзү күткөндөй болбой жатса, кадимкидей капаланып, бул нерсе күндүр-түндүр оюнда жүрө берет. Эргүү келгенде адамзатынын жашоосунун бир бөлүгүн чагылдырып, анын үлүшү боло турган, чынында ой толголордон, жан дүйнө менен байыган жакшы чыгарма чыга келет. Ошондуктан ыр жаратуу өнөрү ар бир акын үчүн жашоонун өзөгү жана кызыгы. Бул талант ар бир адамга эле жазылып барысынын колунан келе бербеген иш. Ош технологиялык университетинин бүтүрүүчүсү Нурлан уулу Нургазы дагы өзүндөгү таланты менен жаш акындардын катарын толуктап, келечектен көптү үмүттөндүргөн жаштардын арасынан чыгып келе жатат. Жөө жүрүп койдум максатты, таштадым алга кетүүчү кадамды. Максатым мактануу, таануу эмес, максатым көйдөмдөрүн жазып жеткирүү. Жөө жүрүп көрдүм аалымдарды, жөө жүрүп көрдүм айбандарды, жөө жүрүп жаздым китепти, салыштырып байкап көрүп буларды. Жарык жок жер караңгы деле, адамдын да нааданын караңгы дешет. Жарык болсо караңгың жок болор, билим бааланса наадандыкты ким сүйөр. Жарык болсо караңгың жок болор, билим бааланса наадандыкты ким сүйөр. Нургазы жараткан ырларында жашоодогу кездешкен бардык учурларды ырга салып, коюлушкан сөздөрдүн тизмегин жаратып келет. Ар бир адамдын башына келүүчү ашыктык сезимин жаш акын акындык жүрөгү менен ырга салып, өзүнүн чыгармаларында элге жеткирүүдө. Ашыгыла. Сүйүү бул эки көз караштын биригүүсү. Сүйүү бул жаңылыштыктын кечирилиши. Сүйүү бул кемчилдиктин жашырылышы. Сүйүү бул
жакшы сапаттардын бааланышы. Сүйүү бул жаман ойдон арылуу. Сүйүү бул жакшы күмөн саноо. Сүйүү күнөө кылышыңа курал эместир. Сүйүү бузулушуңа себеп эместир. Сүйүү бактысыздыкка жол эместир. Сүйүү кыз жигит болууң эместир. Сүйүү ишенимден жаралаттыр, сезимдерден куралаттыр. Сүйүү никеге байлангандыр, никесиз сүйүү башталбастыр. Бул жол чоң акындар түшкөн жолго алып баруучу жолдун башталышы гана. Бүгүнкү үнсүз жарыктын окурмандарга тартууланып, эл арасына таратылышы ошол кыргыздын сөз баккан улуу касиетинен кабар берет. Ал эми сөз кадырлаган элдин улу катары китептин чыгышына көмөк көрсөткөн инсандар дагы жөн гана ырды угуп коюп гана тим болбостон анын сыйкырын сезе алган адамдар болуп эсептелет. Кимдин мамлекетке колунан кечкен салым корсун, азыр эле урокчу, чалгынчы дегендей, биз интеллектуалдар, интеллигенциянын өкүлдөрү, интеллектуал болбосок да интеллигенциянын өкүлдөрү бар идирет билимибизди башкаларга чачууга аракет кылалы. Ушул алган билимиңи сыгып, ондай бир үрөндөй болуп сыгып тургандан кийин ошонун маңызын жаштарга сунууга аракет кылганым. Ушул чыгашаны бир күбөлөнүп машина минген эмес, же болбосо бир жакшы баалуу смартфон көтөрүп, же Анталияда салып келген эмес, китеп чыгарганга багыштаган сени жакшы адам болоруңа кабар берет. Анан менин ушул биздин арабызда бүгүн келип сөз баккан жаштар эртең Кыргызстаныбызды өргө сүндүрөрүнө үмүт берет. Бар болуңуздар. Үнсүз жары ушул бойдон туруп калбайт. Ал поэзия дүйнөсүнө сүңгүп кирип, ыр сүйүүчүлөргө жол ачышкан чоң күчкө ээ болот. Келечекте Нургазы бул сыяктуу китептердин дагы көбүн жаратып, Кыргыздын улуу акындарынын катарын толуктайт. Данышмандык деген Аллахтын дагы бир улуу ысмы сыпаттарынан болот. Бул ал хаким деп келет дагы. Бул эмнени билдирет? Ошол айтып аткан сөздүн маани маңызын түшүнүү жана кылып аткан ишинин маани маңызын түшүнүү. Мындай айтканда, жашоодогу эмне үчүн жашап аткандыгын, бул дүйнөгө эмнеге келгендигин түшүнүп билүү. Буну жеткизүүчү бардык эле адамдар жеткизе бербейт. Ушул мына биз азыр жаңы китептин бет ашарын кылып атабыз, бирок да бир нерсени эстеп коелу. Жаңы бир адамдарга руханий азык тартуулоочу өзүбүздүн бир мындай жаштарыбыздын арасынан чыккан келечеги кең боло турган ушул келечеги кең. Поэзия деген керемет сыйкырдуу күч эмеспи? Түркүн дүйнөгө жетелеген адамдарды арулукка, сулуулукка, жаштыкка, суктанууга мажбур кылган. Ага карай үндөгөн, аны терең түшүнүп кабыл алган адамды белгисиз бир сыйкыр күч сыяктуу өзүнө тартып турчу улуу касиетке. Бул сыйкыр менен жаштардан жаңы табылгалар, жирилдеген нажик терең саптар жарала баштады. Баары бир Кыргыздын ичинде, көдөнүндө жашап жаткан ыржандуу сезим, сөзгө, ырга болгон көңүл буруу кайра ойгонуп чыгары шексиз. Ошондуктан ушул калыпта ыр табиятын түшүнгөн, сөз баалаган жаштардын катары көбөйүп отурса, коомдогу коркунучтуу көрүнүштөрдү болтурбоо өзүнөн өзү азайып жүрүп отурат. Жан дүйнө боштугун акча менен толтура албайбыз, аны жакшы ыр, жалындуу сөз менен толтурууга болот. Ар кандай байлыктан руханий байлык улуу турат. Сиздер менен Оштунун жаштык телестудиясы болду. Мен сиздер менен кийинки жуманын ушул мүнөттөрүндө кездешем. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ошту жаңы багыт, жаңы технологиялар.